Эх ошол кез, ошондогу айылда эч ким илип олтурчу эмес эшигин. Бөбөктөрдү коңшусуна дайындап, бөлөп коюп кете берчү бешигин. Чака челек, белт калт болгон айран сүт, чакырылбай келип турган коноктор, бүлүк түшкөн, күлүп түшкөн кайран кез бүгүн менин балдарыма жомоктой. Жакындатып туруучу эле баарысын, жапыз үйлөр, жапырылган торзумдар, жакшы адамдар акысыз да кайрымсыз жардамдашып бири-бирине кол сунган. Айыл жапыр чогулушчу түлөөгө, ала чуркап идиш аяк төшөгөн, келин алып кыз узатса бирөөлөр, келип баары көргү чыкчы көчөнүн. Мезгил өттү, мерезикти үйрөндүк. Мен да барбайм, эгерде ал чалбаса. Басып бирөө алуучудай үйлөрдү баарыбыз тең койдук темир дарбаза. Эсеп чоттун эбин тапты келиндер. Эзелкиде ичпей калдык айранды. Саап саабай, чыгып чыкпай желинден сүттөрүбүз сүйрү сомго айланды. Жалпыбыз тең пендекенбиз биракма. Жасап түзөп үйдүн ичин оңдодук. Кенен кылдык бөлмөлөрдү бирокта, кеткени жок пейилибиз чоң болуп. Эх ошол кез, мен кичине чагымда. Эч ким култтап бекитчү эмес эшигин. Жөп жөнөкөй жыгач болчу каалга, жөлөп коюп кете берчү өтүгүн.